Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү олуттуу спорттук окуялар талдаган спорт сереп апталык маалымат аналитикалык программасы. Студияда Асылбек Бактыбеков. Саламатсыздарбы? Бишкекте 8-9 февралда Кожомкул атындагы спорт ордосунда самбо боюнча эл аралык турнир өтөт. Мелдешке Кызыл Жылдыз орденинин ээси Виталий Гордеевдин элесине арналып 32 ирет уюштурулат. Ошондой эле советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылышынын 30 жылдыгына да арналат. Мелдеште 18 медалдын топтому ойнотулуп, 300дөй спортчу катышат. 2019 жыл Олимпиадага жолдомо алынуун жылы. Кийинки жылы Япониянын Токио шаарында өтө турчу Олимпиада оюндарында Кыргызстандын желегин бийик желбиретип, өлкө намысын коргой турчу спортчулар аныкталат. Ага ылайык оор атлетика боюнча улуттук курама команда окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп жатат. Оор атлетчилердин даярдыктары кандай өтүүдө? Кабарчыбыз Адинай Курманова таанышып кайтты. Оор атлетика боюнча Кыргызстан курамасы 2020 жылы Японияда боло турчу Олимпиадага лицензия алуу үчүн окуу машыгууларын баштады. Улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Камбар Токтоналиев жана улук машыктыруучу Өмүржан Молдодосовдун жетекчилигинде жалпы 14 спортчу Изабек спорт базасында машыгууларын өткөрүп жатат. 2019 жылы Олимпиадага лицензия алуунун шарттарына өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык оор атлетчилер командалык тартипте эмес, ар бири жеке упай топтоп Олимпиадага жолдомо алышат. Эң маанилүүсү спортчулар лицензия алуу үчүн сөзсүз түрдө 6 чоң мелдешке катышуусу керек. Оор атлетчилер үстүбүздөгү жылдын эсебинен февраль айында алгачкы лицензиялык мелдешке Таиландка аттанышат. Окуу машыгуунун өзгөчөлүгү бул бир жерде бардыгы режим менен, 3 маал тамагы менен бир жерде жатышат, чогуу келип машыгышат. А мындай жүргөндө ким кандай тамак жеп келет, качан жеп келет, качан уктады, качан турду, ал белгисиз болот. Ошондуктан машыгууга да ыңгайлуу, тренерге да ыңгайлуу, спортчуларга да ыңгайлуу. Быйыл ошол Олимпиада 20-жылга чейин биз 6 мелдешке барып катышышыбыз керек. Сөзсүз түрдө бул 6 мелдеш. Анын ичинде 2 Азиянын чемпионаты жана 1 дүйнөлүк чемпионат. Аны кошумча ошол 3 дагы чоң турнирге, допинг контролу менен боло турган чоң турнирге катышышыбыз керек. Машыктыруучу Өмүржан Молдодосовдун айтымында, эл аралык мелдештерде мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп келе жаткан Кыргызстан курамасынын ишенген оор атлетчилери Олимпиадага жолдомо алуу үчүн алдыдагы мелдештерде калтырбай катышуусу керек. Балдар бар, Изат Артыков, который бронзовый призер азиатских игр и олимпийских игр Рио-де-Жанейрода. Расулбеков Бекдөлөт, который азиатских игрда 5 место алган жигит, жаңы прогрессирующий парень, өскө жаткан. Ушул эки жигит дагы Бекте Жаныбеков деген да жигит бар. Ошон жакшы балдар обязательно барыш керек. Чтоб олимпийский игрга лицензия алыш үчүн бул балдар айкы барбаса лицензия албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр ушул балдар хотя бы ушу 4-5 баланы жиберсе дурус болот эле деп ойлойм да. 2016 жылы Олимпиада оюндарында өлкөбүздүн атынан жалгыз коло байгенин ээси болгон Изат Артыков бул жолу да Олимпиадага лицензия алууну максат кылууда. Биринчи сборубуз. Алдыда да көп церемониялар бар. 15 күндөн кийин Таиландда церемония болот, лицензионный. Олимпиада Токио лицензия алышыбыз керек. Ошого биринчи церемониябыз башталды уже. Андан кийин 1 айдан кийин дагы церемониялар бар. Главный лицензия болот да. Лицензия алыш керек. Лицензия алсак, Олимпиадага барабыз. Лицензия албасак, медаль алсаң да лицензия бербей коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн очко көп набирать этиш керек. Спортчунун мыкты ийгиликтерге жетишинде окуу машыгуу жыйындарынын маанилүү экенин белгилеген Эмил Молдодосов Олимпиадада Кыргызстандын намысын бийик коргоону тилек кылат. Команда менен жакшы даярданып, лицензия алганга даярданып атабыз. Баарыбыздын целибиз бир, Олимпиадага барыш. Спортчулардын окуу машыгуулары 9 январда башталган. 26 январда 1 этабы жыйынтыкталып, кийинки этабы 4 февралга чейин созулат. 2019 жыл Олимпиадага лицензия алуунун жылы. Дал ушул жылы Олимпиада оюндарында Кыргызстандын желегин желбирете турчу спортчулар аныкталат. Алдыдагы мелдештерде оор атлетчилерге ийгилик жылмайып, Олимпиадага жолдомо алат деген терең ишеничтебиз. Адинай Курманова, Жетиген Чукуров, КТРК Спорт сереп.